Башка бирөөнүн аялын жакшы куттуктайбыз, чем өзүбүздүкүнө караганда. Чын мойнуңа аш керек, туурабы? Башка бирөөнүн аялына көчөдөн жолугуп калсак, кандай жакшы майраң менен деп эле айткан манераларыбыз, кыймылдарыбыз деп эле. Эсиңе өткөрсөң досторуңду кээдечи. Эдиреңдешип, кыздарга чалса, кыздар канчалык күттүрүп неме кылса да чыдашып деп элечи. Антпесен үңүрөңдөп турабыз го, тура. Анан эмнегедир ушу эркек үйгө келип көчөдөн келип эле анан үйдүн эшигин кармайт го тутканы. Ошондо эле настроениеси чыгып калат. Согушка келгенсип. Өңүрөйүп. Эшикти ачканда да кынч этип ачып киргенден дүп жаат. Албайсыңар батинкени. Качан болсо ошо. Тамак барбы? Кыйкырып. Тамак барбы десең, аяғың ар жактан чыгып, келдим, тамак бар дебейт да, туурабы? Өзүң сурооңо жараша жооп берет да. Тамак барбы десең ар жак. Өлүп баратасыңбы? Эшиктен кире элек жатып. Отур жуун. Берем да тамакты. Ушундай ответ болот да, туурабы? Сурооңо жараша. Андай болбош керек да. Эркек деген көчөдө наоборот болуш керек да. Көчөдө жүргөндө настрой мындай. Үйгө келатканда кыз келинге карабай түз келиш керек. Сөйлербейм. Вообще кыздарды карабай койсоңор, алар ошон үчүн силер караган үчүн кыска кийинип атпа, карабай койсоңор вообще узун кийип алышат. Сыр бербей кеш керек да. Эшикти кармаганда жарык кетиш керек да. Жүзүңө нур чачыраш керек. Неге? Себеби үйдүн ичинде сенин өмүрлүк жарың, сенин келечегиң, балдарың, чындап сени сагынган, сени жакшы көргөн, жүрөгүнөн жакшы көргөн адамдар үйдүн ичинде. Ооруп калсаң да аялың башыңда отурат, ошол досторуңдун бирөөсүн таппайсың. Кыйналып калсаң да балдарың чебелектеп жүгүрүп жүрөт. Негизи сага керек адамдар үйдүн ичинде. Ошон үчүн тутканы кармаганда жарык кетиш керек да мында. Эшикти кармаганда жарык этип эле эшикти ачканда эле балаң жүгүрүп чыгат ар жактан. Жүгүрүп чыкканда эле бисмилла балаңды таттап туруп эле деп балаңды карап эле ананайым баласы, баласынан карачы, ананайым баласы деп эркелетип атып, ошондой кубаныч менен тамак барбы аялым деп мындай карачы. Мындай сүйүнүп турабы, Кубаныч сүйүнүч менен сурайсың да, тамак барбы аялым десең, аялың нар жактан күнөдөн чыга калып, тамак бар деп ошо. Кандай кубаныч менен тосуп алат, турабы? Сүйүнүп. Кандай мамиле кылсаң ошого жараша болот да, турабы? Кандай десиңер? Биринчиси жакшы экен, экинчиси жакшы экен. Экинчиси жакшы, Экинчиси жакшы дейсиз, азыр концерт бүткөндөн кийин кайра биринчисине түшүп алабыз. Концерт бүтөр менен акелер турат да. Балча тезирээк, балча машинаны жылта мени. Эсиңе отур, болчу десең, жеңемелер аркасынан ичип алайын.